Саламатсыздарбы, урматтуу Сунсар жалпы орто билим берүүчү мектебинин мугалимдери, окуучулары. Мамлекеттик тилибиз кыргыз тилинин 31 жылдыгына арналган мамлекеттик тил жалпы улуттук кенч деп аталган чакан кечебизге назарыңыздарды бурабыз. Эне тил ыйык. Эне тил кандай жөнөкөй, кандай бийик, кандай улуу сөз. Дал ушул сөз ар бирибиздин каныбызды ойнотуп, акылыбызды арыштатып турат. Элде түбөлүк эл кылып турган анын тили. Тилим барда улутмун, тилим менен улукмун, эне тили болбосо атата албайт улуттун дегендей, эне тилибиз кыргыз тилин аны мамлекеттик тилибиз катары даңазалоого милдеттүүбүз. Кыргыз тили кыргыз элинин улуттук тили. Улуттук маданияттын формасы. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили болуп саналат. Кыргыз тили теги боюнча түрк тилдеринин системасына кирет да, Алтай тили менен бирге чыгыш хун бутагынын кыргыз кыпчак тобун түзөт. Адабий тилдин биринчи жана негизги шарты катары анын жазуу жүзүндө берилишин эсептөө керек. Өзүнүн жазуу системасы бар элдерде гана жазма адабий тил өнүгүшү мүмкүн. Кыргыз эли өзүнүн кыйла-кылымдык өнүгүү тарыхында ар кайсы жазуу системаларынан пайдаланып келгендигине карабастан, улуттук жазма Октябрь революциясынан кийин гана жетишти. Демек, кыргыз жазма адабий тили советтик түзүлүштүн жемиши болуп эсептелет. Бирок жазуунун болушу адабий тил үчүн негизги шарт болгону менен, анын бирден бир жеке белгиси да эмес. Кагаз бетинде түшүрүлгөн өткөн эстеликтерин жана азыркы сабатсыз жазылган жазмалардын бардыгын эле адабий тилдин үлгүсү катары кароого болбойт. Тактап айтканда, революцияга чейинки мезгилдерде эле кыргыз тилинде негизинен кол жазма түрүндө калк арасында таралган көбүнчө ыр түрүндөгү чыгармалар, мисалы Молдо Кылычтын, Тоголок Молдонун, Молдо Ниязырчынын, Ысак Шейбеков жана башкалардын ырлары, санаттары, казалдары жаралган. Ата бабабыз бизге көөнөрбөс сөз казынасын мурастап берип кетиптир. Аларды окуп үйрөнүү, аң сезимибизди, тилибизди байытуу биздин милдет. Өнөр алдык кызыл тил деп калкыбыз сөз өнөрүн абдан барктаган. Ошон үчүн Манас сыяктуу улуу эпосту жаратып кетишкен. Биз байыркы кыргыздардын урпактары аларга миң мертебе рахматыбызды айтып, түбөлүк таазим кылууга милдеттүүбүз. Ата бабаң өткөн жериңди сүй, түптүү кыргыз элиңди сүй, элиң сүйлөгөн эне тилиңди сүй, ата мекенге, элге, эне тилге, Манас баатырдай күй. Кайкалып турган көккөлөн, көкчүбек менен түйдеме, кулпунган кудак, сыйда куйругун, кушай менен түйдеме. Эки кулаш чоң жылбыр, узунун тандап тактеме, окара түйгөн акнокто, кайтарууга чакнокто, бышыгын тандап тактеме. Ичкенин жолун төтөлөп, буккардагы сегиз кандын алдынан, тайтарысын жетелеп, өдө төмөн карабай, өлөмүн деп самабай, чимекчи болду сызыкты, артына бирок атылса көрсөтмөк болду кызыкты. Темиркул Муталиев. Орусчада, монголчада сүйлөй бил.
Жер жүзүндө жок бир дагы өгөй тил. Ошондо да ширетейиң дилиңе, шек келтирбе менин эне тилиме. Кыргыз тил кубат күчүм желегим. Ата болуп үйрөткөн жашоо өнөрүн. Жаным бирдей, каным бирдей көрөмүн. Ал өлгөндө мен да кошо өлөмүн. Улут болсом, тилим менен улутмун. Автору Эсенкул Ибраев. Эй жарандар, эскертээрим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге? Сөйсүн тилин сүйгөн жарын сүйгөндөй, көйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Жалгыз ырын ырдай берет кекилик, кекиликтер койсун мени кечирип. Эне тилин билбей туруп, эне тилге күйбөй туруп, эл журтун сүйөмүн де чекилик. О ысыгыңа алар күйүп, суугуңа тоң албайт. Эне тилин түшүнбөгөн, кор кыйкырып көпөлдөгөн, ата журттун анык уулу боло албайт. Ар адамдын көркөне тил менен, адам эмес эне тилин билбеген, эне тилин ыйык тутуп кадырлап, эчендеген инсан кеткен дүйнөдөн. Эзелтеден мөңүлдөй тунук тил менен эн атабыз алгачкы ирет сүйлөгөн, кылымдардан кылымдарга сырдаш тил. Кымбаттыгын айтчы кимдер билбеген, кадырыңды ар убакта даңктайлы, ар бир сөзүң көз каректей сактайлы. Бактыбыздын туу чокусу кыргыз тил, сыймыгыңды түбөлккө барктайлы. Сүйкүм кыргыз бийин кимдер гана билбесин. Кыргыз кыздар кызгалдактай кулпурушуп бийлешсин. Касиеттүү эне тилибиздин уюткусу. Көрөнгө солгон ак калпактуу элибиз жашап турганда кыргыз тили эч качан жоголбосуна, дүйнөлүк башка тилдер менен тең тайлаша өнүгүп, келечек урпактарга аалам мейкиндигине көкөлөтчү канат бутак болооруна ишенебиз. Ошондуктан улуттук дөөлөт уйган эне тилибизди ыйык тутуп, даңазалап, көккө көкөлөтүп, туу кылып көтөрүп алалык. Ушул тилекке жеткизген улуу жолубуз байсалдуу, ак жолтой болсун.